Salam достор, бұл мен Айбек. Бұл біздің кезекті онлайн сабақ. Бүгінгі сабақта өткен мурдагы сабақта чыгарып жатқан райондық олимпиаданың суроолорун чыгарууну улантабыз. Мурдагы сабақта біз очищение суроосун чыгарабыз. Бұл жолкусунда создание многоугольника суроосун чыгарууну улантабыз. Анда эмесе маселени окуйлу. Бизде маселеде эң кесинди берилет. Алардан көпүрчтүк түзүүгө мүмкүнбү деп бизден маселеде сурап жатат. Эгерде көпүрчтүк түзүүгө мүмкүн болсо, анда мындай көпүрчтүктүн мүмкүн болгон эң кичине периметрин жана мүмкүн болгон эң чоң периметрин чыгаргыла дейт. Андай болбогон учурда 0,0 деп чыгаргыла дейт. Эгер көпүрчтүк түзүүгө мүмкүн эмес болсо 0,0 деп чыгаргыла дейт. Анда кирүү маалыматтын форматы дейт. Бизге бир сан берилет экен жана n андан кийин экинчи сапта n натуралдык сан берилет экен. Алардын ар бири 2022-ге чейинки сандар экен. Жана бизден эмнени талап кылып атат? Бизден 2 терс эмес бүтүн санды талап кылып жатат. Биринчиси бул эң кичүү периметр, экинчиси эң чоң периметр. Анда эмесе сиздерге бул суроону жакшыраак түшүндүрүү үчүн мисалдарды чечмелейли. Анда эмесе кеттик. Мисалы бул мисалда жооп 0,0 дейт. Неге 0,0? Себеби бул бизге берилген сандар менен көпүрчтүк түзүүгө мүмкүн эмес. Мисалы бизде эң күчүү көпүрчтүк бул 3 бурчтук туурабы? Мындайча айтканда жактары аз көпүрчтүк 3 бурчтук. A, B, C. Качан бизде 3 бурчтук түзүүгө мүмкүнчүлүк болот? Эгерде ушул берилген шарттар аткарылса туурабы? A плюс B C'дан чоң болсо, экинчиси A плюс C B'дан чоң болсо жана эң акыркы шартыбыз B плюс C A'дан чоң болсо. Башкача айтканда, бүт баарын туюнтуп, мындайча айтканда, бүт бардыгыны кошуп туруп башка мындай деп айтсак болот. Эгерде эки жагынын суммасы үчүнчү жагынан чоң болсо деп айтып алсак деле болот. Ошондо ушул 3 шарт аткарылыш керек. Эгер ушул 3 шарт аткарылса, гана бизде 3 бурчтук түзүүгө мүмкүнчүлүк болот. Мисалы бул жерде ушул сандар берилиптир. Бизге оңой болуу үчүн бүт баарын кичүүдөн чоңго карай сорттолайлы. Мисалы үчүн 5, 15, 20, 2000. Өзүңүздөр көргөндөй эле 2000 менен эч кандай 3 бурчтук түзүүгө мүмкүн эмес. Ошондуктан сразу эле өчүрүп салабыз. Жана ушул калган 3 сан менен 3 бурчтук түзүүгө аракет кылып көрөбүз. 5 плюс 15 20дан чоңбу? Жок, чоң эмес. Тең, барабар. Ошондуктан бул 3 сан биздин шарттарыбызга туура келбейт. Ошондуктан 3 бурчтук түзүүгө болбойт. Ошондуктан жообубуз бул жерде 0,0 деп чыгат. Себеби бул мисал үчүн эч кандай бизде туура жооп жок. Башкача айтканда, көпүрчтүк түзүүгө мүмкүн эмес. Анда эмесе экинчи мисалды алып көрөлү. Бул мисалды иштөө оңоюраак болуш үчүн келиңиздер баарын сорттолайлы кичүүдөн чоңго карай. Бизде 1, 1, 1 жана 1000, 1000, 1000 жана 1000 бар. Туурабы? Эми көпүрчтүк түзүүгө аракет кылып көрөлү. Мисалы бир жагы мындай болсун жана 1000 болсун дейли. Экинчи жагы мындай болсун жана 1000 болсун. Үчүнчү жагы мындай болсун жана узундугу 1000 болсун. Эми алардын арасына узундугу 1 болгон жактарды кошуп койсок мынтип.
Özüңүздөр көргөндөй эле бул көпүрчтүк болуп калып турабы. Бул көпүрчтүкта бизге берилген бардык сандарды колдондук. Демек, биз мүмкүн болгон эң чоң периметрди таптык десек деле болот. Ошондуктан 3003. Эми периметри эң күчүү болгон көпүрчтүктү түзүүгө аракет кылайлы. Алар үчүн эң күчүү сандарды колдонуп көрөбүз. Мисалы 1 1 1. Өзүңүздөр көргөндөй эле периметри 3. Ошондуктан бул мисалдын жообу 3 жана 3003 болот. Эми бул маселени чыгаруу үчүн бизге эмне керек? Өзүңүздөр байкагандай, көпүрчтүкта бир жагы калган жактардын суммасынан кичүү болуш керек ар дайым. Ошондо гана бизде көпүрчтүк түзүүгө мүмкүнчүлүк болот. Демек, биз бир чоң фактты билдик. Кандай факт десек, бул факт мындай. Сумма жамды башка айтканда кылайлы. Sum of sides minus max side. Biggest and max side деп коюн. Бул эмне деген? Жактардын суммасы минус эң чоң жак. Эң чоң жактан чоң болуш керек. Ошондо гана биз көпүрчтүк түзүүгө мүмкүнчүлүк болот. Анда эмесе бул кодду, бул чечимибизди код аркылуу жазайлы. Жана сиздерге көрсөтөйүн. Мисалы бизге n жак берилет жана n сан берилет турабы. Вектор деп вектор ачып алайлы. Вектор эмес, массив ачып алайлы. Массивдин размери 10 болсун дейли. Sides деп англисче жактарды айтат. Көпүрчтүктүн жактары. Анда ар бирин окуп алабыз. Аларды кичүүдөн чоңго карай сорттолайлы. Аларды сорттоп алдык. Эми маселени кантип чечүүнүн жолун ойлонойлу. Мисалы биз мүмкүн болгон бардык жактарды термелеп чыгышыбыз керек. Аны кантип термелеп бардыгын карап чыксак болот. Бул жерде бизде бир ыкма бар. Полный перебор деген. Ошону сиздерге көрсөтөм азыр. Жана кандай экенин билип аласыздар. Биринчи сиздерге көрсөтүп алайын. Мисалы бизде эки жак болсун дейли. Же эки жак эмес, бизде бир жак болсун дейли. Анын полный перебору кандай болот? Анын полный перебору же биз ушул жакты колдондук деген болот. 1 деген колдондук болсун. Жана 0 колдонбойбуз деген. Ошондо бизде бир жак болгон болсо, анын полный перебору эки жолу бар анын. 1 жана 0. Эгер бизде эки жак болгон болсо, бул жерде бизде биринчи жакты колдонуу үчүн эки жол бар, экинчи жакты колдонуу үчүн дагы эки жол бар. Ошону менен 4 жолу болот. Ал жолдор кайсыл жол десеңиздер 1 1 1 0 0 1 жана 0 0. Эгер бизде 3 жак болгон болсо, биринчи жакты колдонуу үчүн эки жолубуз бар, экинчи жакты колдонуу үчүн дагы эки жол, үчүнчү жакты колдонуу үчүн дагы эки жол.
Ошентип бар болуп 8 жол менен бардык полный перевод кылсак болот экен. Алардын баары кандай болот? 111 110 11 101 дагы кандай? 100 011 010 0 01 000. Кандай эсептеп көрөлүчү? 4 жагы дагы 4. Баары болуп 8. Өзүңүздөр көргөндөй эле. Ошентип жактардын саны көбөйгөн сайын бул деле полный перебордун деле саны көбөйө берет. 4түкү 16 болот, өзүңүздөр байкагандай. 5тики болсо 32 жана башка. Бул полный перевод кандай кылсак болот? Аны биз рекурсия менен аткарабыз. Рекурсия дейбиз жана пустой строка жана энди беребиз. Эн бул эмне бул? Биздин жактарыбыздын саны. Анда эмесе рекурсияны жазайлы. Void рекурсия string жана n. Рекурсиябызда stringimиздин аты s болсун. S плюс 0 башкасы 1 болот. Ошон менен бирге бул жерде биз рекурсиябызды чектеп коюшубуз керек. Эгер s.size n'ден чоң болсо return деп коебуз. Жана s'тердин баарын чыгарып көрөбүз. Биринчи бул кодду комментке алып турайлы. Буну деле комментке алып турайлы. Азыр өзүңүздөр көрөсүздөр. Кантип иштейт экен. Мисалы бизде n2 болсо кайсыл случайлар бар, азыр көрүп алабыз. Өзүңүздөр көргөндөй бул жерде 0 00 01 1 10 11лер чыкты. Демек бул жерде дагы бир шарттуу оператор кошубуз керек экен. Кандай болот шарттуу операторубуз? Эгер стрингибиздин размери n'ге барар болсо, дейбиз дагы s'ти чыгарабыз. Ошондо бизге белгилүү болгон бүт бардык учурлар чыгат. Туурабы? 00 01 10 11. Жана 3түкүн көрөйлү. 3түкүндө 8 стринг чыгыш керек. Мүмкүн болгон. Өзүңүздөр көргөндөй эле баары чыгып атат. Туурабы? Эми суроону чыгарсак болот. Эмне дейбиз? Сумманы алабыз жана текшеребиз. s.size i++. Эгер si барабар 1 болгон болсо, демек бул жактардын суммасын ала алабыз. Жана максимумду алып алышыбыз керек. Эми аягында текшерип коебуз. Эгерде сумма минус макс макстан чоң болсо, демек туурабы? Бая чыгарып алгандай эле. Жактардын суммасы минус макс жак
max жактан чоң болсо, демек көпүрчүк түзүүгө мүмкүн туурабы? Эми алардын арасынан эң кичүү жана эң чоң периметрлери сакталышы керек. Ага не дейбиз? Минимум периметр. Минимум периметрди канча деп койсок болот? Миллион деп коеюн. Макс периметрди 0 деп койсом деле болот. Минимум периметр жана сумма туурабы? Макс периметр барабар макс периметр жана сумма. Өзү сумма деп эмес, периметр деп койсок деле болмок экен. Ошондо логикалык жактан туурараак болот. Баарын текшерип алдык. Эми эң аягына чыгарып жатканды текшерип коюшубуз керек жоопту. Эгер макс периметр 0га барабар болгон болсо, демек бизде эч кандай туура көпүрчүк жок. Андыктан жоопту 0 деп чыгарып коюшубуз керек. 0 деп туруп чыгарабыз, дагы токтотобуз. Анда эмес болмосо минимум периметр жана максимум периметр чыгарып коюшубуз керек. Эми жооп текшеребиз. Өзүңүздөр көргөндөй жооп 0 деп чыгарды, туура. Биринчи мисал туура жооп берди. Экинчи мисал текшерип көрөбүз эми. Жообу 3 жана 3003 болуш керек. Азыр текшерип алабыз. Азыр көрөбүз. Демек 3 жана 3003. Биринчи сайтка кирип алайлы. Жоопторубузду текшергенге. Submit solution. Создание многоугольника. Curse Online Judge. Киребиз да. Ушул суроону табабыз. Суроонун номерин алып туруп, Submit Solution'га киребиз да. Суроонун номерин беребиз. Өзүңүздөр көргөндөй жооп туура 3 жана 3003. Эми решениябызды текшерип көрөбүз. Өзүңүздөр көргөндөй эле решениябыз 100% өттү. Эми бүгүнкү сабакты токтотсок деле болот. Өзүңүздөр көргөндөй решениябыз 100% өттү жана эгер мурдагыдай эле сунушум, эгер сиздердин чыгаргыңыз келген суроолор болсо, комментарийде калтырсаңыздар болот. Жана эгер сабак сиздерге жакса, классты коюп каналга катталыңыздар. Анда эмесе кийинки сабакта көрүшкөнчө пока.